Bismillahirrahmanirrahim. Бардык мактоолор Аллага болсун. Анын акыркы пайгамбары Мухаммадка салават саламдар болсун. Кайсыл орозо биздин күнөөлөрүбүздү жууп тазалайт? Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман сама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama мин данбихи", равахул Бухари ва Муслим. Ким Рамазан айынын орозосун иман менен жана соопту үмүт кылган абалда кармаса, анда анын өткөн күнөөлөрү кечирилет. Жана бир хадисте, Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-салаватул хамсу вал джум'ату илал джум'ати ва рамадану иля рамадана мукаффиратун ма байнахунна иза ижтанабал кабаир", раваху Муслим. 5 мал намаз жумадан жумага чейин, рамазандан рамазанга чейин арасындагы күнөөлөрдү тазалап турат, эгер чоң күнөөлөрдөн алыс болуп четтенсе. Эми ушул хадистерде Рамазан айынын орозосу күнөөлөрдү кечиришин ушул бир шарттарды эскерип айтып кеткен да. Жөн эле орозо кармаса күнөөнүн баардыгы кечирилип кетет деген эмес, бир шарттарды айтып кетет. Эми биринчиси дейт, ошол Рамазан айын иман менен кармаш керек дейт. Иман менен деген эмнеси? Аллах Таалага иман келтирип, анын элчисине иман келтирип, ушул орозонун парз экендигине иман келтирип ишенип, жана Аллах Таала ушул орозо туткан адамдарга кандай сооп даярдаганына иман келтирсе дейт. Биринчи шарты. Экинчиси болсо соопту үмүт кылган абалда болуш керек дейт. Ал дегени орозону калыс Аллах Таала үчүн гана кармаш керек. Бирөө уксун, баланча орозо кармап атыптыр, же болбосо көрсүн тиги орозо кармап атыптыр, же болбосо элдин баары кармап атат, мен да кармап атам, же болбосо ден соолукка жакшы экен, арыктайын дедим эле, эми ушул орозо келип калып арыктап алайын деп, ушунун шылтоосу менен деп Аллах Тааладан башка эч бир нерсени ниетине кошпош керек экен да. Чын Аллах Тааладан соопту гана үмүт кылыш керек. Үчүнчүсү болсо чоң күнөөлөрдөн четтенип алыс болуш керек. Эмне дегенде пайгамбар салам жана хадисте айткандай, жумадан жумага чейин 5 мал намаздын арасы жана Рамазандан Рамазанга чейин күнөөлөрдү жууп тазалап турат, эгер чоң күнөөлөрдөн четтелип алыс болсо дейт. Ошондо көпчүлүк алымдар айтат, бул чоң күнөөлөрдү жанагы сооп амалдар жууп кетпейт дейт. Чоң күнөөгө сөзсүз тооба кылып, Аллах Таалага кайтып кечирим сураш керек. Чоң күнөөлөргө мисалы Аллага шерик кошуу, көз ачыктарга баруу, киши өлтүрүү, уурлук кылуу, соода сатыкта алдамай, сүткорлук, мына ошогон нерселердин баардыгы чоң күнөө болуп эсептелет да. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушул орозону туура Аллах Тааладан келген эрежеси менен кармаш керек экен. Биринчиси ушул иман менен калыс Аллах Таала үчүн, экинчиси соопту үмүт кылып, анан үчүнчүсү болсо чоң күнөөлөрдөн четтенип алыс болуш керек экен. Эгерде ушул нерселерди так аткара турган болсок, анда биздин орозобуз кабыл кылынышы мүмкүн жана күнөөлөрүбүздү кечириши мүмкүн. Аллах субхана таала баардыгыбыздын орозолорубузду Аллах Таала өзү ыраазы болуп каалай тургандай орозо болгонго насип кылсын. Бирахматика архамар рахимин.